Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен математика сабагында машыгуу сабагы болот. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты аттуу сандар жана алар менен болгон амалдарды аткарып машыгабыз, көбөйтүү бөлүүгө карата маселе мисалдарды чыгарабыз, өз алдынча теңдемелердин тамырын табабыз. Эми балдар, китебиңердеги 947 тапшырманы ооз 2 аткарып көрөлүк. Квадраттын периметри 40 сантиметр болсо, анда анын аянтын тапкыла балдар. Квадраттын аянтын табыш үчүн адегенде биз эмнени таап алышыбыз керек? Ошого көңүл бөлгүлө. Андан кийин аянтын тапсаңар болот. Эми балдар, 948 тапшырмадагы маселеге көңүл бөлгүлө. Балдар ар биринде 8 түптөн болгон 12 катар тал жана 10 катар ак кайың отургузушту. Балдар бардыгы канча түп дарак отургузушту? Маселени 2 жол менен чыгар. Балдар, маселени биринчи талдайбыз. Маселеде эмне белгилүү, эмне белгисиз экендигин аныкташыбыз керек. Андан кийин маселени 2 жол менен чыгарып көрсөткүлө. Биринчи туюнтма түрүндө 2 кашалуу же 1 кашалуу, андан кийин маселени айрым-айрым чыгарасыңар. Эми балдар, 950 тапшырмада берилген маселеге көңүл буралы. Мугалим столдун бетине дептерлерди 3 бөлүккө бөлүп койду. Биринчи бөлүктө 20 дептер, экинчисинде андан 2 эсе көп, үчүнчүсүндө экөөндө биригип канча болсо, ошончо дептер болгон. Мугалим столго бардыгы канча дептер койгон? Балдар, маселеде эмне белгилүү, эмне белгисиз аныктап алгыла. Биринчи эмнени табышыбыз керек, экинчи эмнени табышыбыз керек, үчүнчү эмнени аныкташыбыз керек. Ошого көңүл бөлгүлө. Эми балдар, китебиңерде берилген 949 тапшырмада көп орунду санды 1 жана 2 орунду санга көбөйтүү жана бөлүү бар. Туюнтмаларды мамыча түрүндө чыгарып көрсөткүлө. Андан кийин балдар, 951 тапшырмада теңдеме берилген. Теңдеменин тамырын табабыз. Жана текшерүүдө көңүл бөлүп койгула. Эми балдар, 953 жана 955 тапшырмаларды дептерибизге аткарабыз. 953 тапшырмада аттуу сандарды санга көбөйтөсүңөр, бөлөсүңөр. Ал эми 955 тапшырмада туюнтма берилген. Унутпагыла балдар, адегенде туюнтманын өзүн дептерибизге жазып алып, алдына биринчи, экинчи, үчүнчү деп аткарабыз мамыча түрүндө. Үй тапшырма. 954 тапшырма балдар. Бир нече теңдеме берилген, теңдеменин тамырын табасыңар. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.